азыр таксиде келатам, сүйлөшүп келатам. Анан водитель аябай эметип атат да, азыркы жаш кыздарга айтып койгучу, мындай эркекпи, кийимби көзүн албай эле сөгүнөт, вообще страшно дейт. Анан мындай да, эмнеге сөгүнөсүң, ұят эмеспи десе, я же плачу, ты же обслуживаешь деп айтат да. Особенно вот именно жанагындай кымбат баалуу тарифтердеги эмелер. Ошон үчүн вот он просто в шоке, да, девочек. Кечээ бир кыз отуруп, как вы говорите, да, ич кийимимди чуть ли алмаштыра албайм машинада десе, он не разрешил, она начала жаловаться. Ошон үчүн ата энелер бизге го, наверное, жаш кыздар билбейм буга укпайбы, бирок ата энелерге тарбия бериш керек экен да. Прежде всего, кандай болсоң дагы сен кыргызсың. Биздин баарыбыз өзүбүздүн билем болсо эле менталитет деп кыйкырып калабыз го. Эмнеге ошондойдо кыйкырбайсың менталитет деп. Жаштарды тарбияда улууну урматтап деген бизде бар эмес беле? Ошол жаштар каяктан келип атат? Өзгөчө акчам бар, я могу все купить дегендер. Адамгерчиликке үйрөтөлү, улууну сыйлаганга үйрөтөлү, кыз болсо эркекти сыйлаганга үйрөтөлү, эркек болсо кызды сыйлаганга үйрөтөлү. Бизде мындай из крайности в крайность деген бар экен да. Бирөө болсо экинчи, үчүнчү, төртүнчү аял болуп, көзүнө этегине намаз окуп, эч укугу жок, абьюзерге баш ийип, күнүгө сабалып, көк алып ыйлап жатат. Бирөөлөр болсо сөгүнүп, сагынып, эркекти көзүнө илбей, тең укук деп, же болбосо мен акчага баарын сатып алам деп, же билем болсо кто ты такой деп, мындай тең укукту туура эмес кабыл алып атат. Ошон үчүн мындай ортодо жүрсөк жакшы болмокко деп ойлоп атам да. Баары кыргыздын өзүбүздүн бир уклад, менталитет, мүнөз бар, туурабы, салт бар, сый бар. Өтө эле аша чаап кетип атабыз да. Өзүбүздүн бир ментальность менен, бирок эркин жүрсөк, эркиндикти туура кабыл алсак, кандай дейсиңер?